Аял үйдүн куту бул коомдо калыптанып калган негизги стереотиптердин бири. Ишкер айым Нурзат Абдырасулова мындан улам аял заты ишкерлик багытта активдүү иш алып барбай турганын айтат. Аларды билими бар болсо да энергетика, курулуш жана башка тармактарга жумушка албайт. Ал эми өз алдынча бизнес ачууга колдоо жок болгондуктан алардын потенциалы ачылбай көмүскөдө калууда. Биринчиден ошол бизде мисалы үчүн мырзалар ошо өзлөрүнүн мисалы үчүн аялдары болобу, үйүндөгү үй бүлөсү, кыздары, жубайы, апасы баарын жактан мындай колдоп айтыш керек да, сен карьера кылсаң болот, сен дагы ушундай жетишкендиктерге жетсең болот депчи. Ар бир адамдын өзүнүн таланты болот, ошого жараша өнүктүрүш керек. Аялдын орду үйдө гана эмес, бала багууда менен эмес, ал мисалы үчүн мындайча айтканда партнерлук иш алып барууда да, аял менен эркектин мүмкүнчүлүгү дагы жетишкендиктери дагы менин оюмча өнүккөн коомдо бирдей болуш керек. Жыл башындагы статистика боюнча Кыргызстандагы калктын 3,3 миллионун аялдар түзөт. Алардын саны эркектерге салыштырмалуу көп. Бирок ага карабастан эмгекке жарамдуу курактагы аялдардын 48% гана иш менен камсыздалган. Алар көпчүлүк учурда саламаттык сактоо, калкты социалдык жактан тейлөө, билим берүү, мейманкана жана ресторандар, соода сыяктуу багыттарда жумушчу катары эмгектенет. Ал эми жетекчилик кызматтарда, бизнес чөйрөдө иштеген айымдар саналуу. Анткени аялдардын өз алдынча калыптануусуна өсүүсүнө мамлекет тарабынан көңүл бурулбай келет. Аялдардын ишкерлиги бүгүн биздин экономикада чоң орун ээлейт албетте. Бирок ушул 30 жылдан бери биз бул өкмөт тарабынан бул маселеге мындай көңүл жакшы бурулган эмес. Себеби атайын программалар боюнча жок. Бүгүнкү ушул болуп аткан ушул мероприятие ушул маселени ордунан жылдырганга дагы багытталат. Бирок дал ушул маселе бүгүн Бишкекте өткөн Кыргызстандын бизнесин жана экономикасын өнүктүрүүдөгү аялдардын роль аталышындагы жыйында каралды. Анда аялдардын ийгиликтүү бизнес жасап жатканы, саясий турмуштагы ордо, жетекчилик кызматтарга тартылышы жана билим берүүдөгү ролу талкууланды. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан аялдардын ишкерлигин колдоо боюнча долбоор иштелип, өкмөттүн кароосуна жиберилген. Эгер ал ишке ашса, аялдар бизнесин өнүктүрүү үчүн банктан жеңилдетилген түрдө насыя алууга мүмкүнчүлүк алат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы иштеп аткан бухгалтерлердин кескин түрдө 70-80% аялдар. Ошондуктан бүгүнкү экономикага аялдардын салымы абдан чоң. Бул дүйнө жүзүндө гендердик тең мындай гендердик маселе өтө мындай көңүлгө бурулган маселе болуп келет. Биздин Кыргызстанда ушул боюнча азыр өкмөттөн биз атайын иш чараларын иштеп чыгып атабыз. Ушул аялдардын ишкерлигин колдоо программасын ошол иштеп чыкканда менимче бул маселе боюнча көңүл бурулап, банктардан кредит дагы ошо аялдарга бөлүнөт. Кыргызстанда кесиптик билими бар эркектерге караганда аялдар басымдуулук кылат. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети жыл башында тараткан маалыматта айтылат. Тагыраагы иши бар аялдардын арасында 27% жогорку билимдүү болсо, эркектер арасында бул көрсөткүч 18% гана түзөт. Айтолкун Анапияева, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.